саламат сактоо уюму билеби бул укма туурасында кабары барбы, протоколго киргизерек болсо? Что, целую чашку? Мындай отуруп, эме кылып, рызык болуп туруп ич керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп ичебиз керек. Ай муну канча маал ичиш керек? Биз азык келсе 4 маал кылып атабыз. Bir күндөбү? Вирус аныкталганда гана ичип алат, же алдын алууну каалагандарда ичерсиз? Эми аны биздики билбейбиз, азыр ооругандарда гана ичип атабыз. А это как лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Сиз протоколго киргизүү ыкмалын айтып жатпайсызбы? Дүйнөлүк саламат сактоо уюму билеби кабардарбы бул ыкма туурасында? Ал эмес кыргызстандыктар азыр жаңы өлүп аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Бул мисалы туура ошол жол жобосун аткарып ичет жобо. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болуп турбайбы десем. Мисалы айыл жергесинде баардыгы эле барып дарыгерлерге эметпейби, мисалы үчүн президент айтып атат, министр айтып атат деген менен эле мындай өзүн өзү дарылагандар көп да, буларга кандай кепилдик болот эгерде? Аларда мындай психический көргөндө алар эч жактан таппайт. Бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерде азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса, буларды да сурай башташат бизде. Атайын компания жасап жатабы, ким жасайт? Кайсыл жерде кайнатылат, фирма барбы буга жооптолгон же кандай? Президент өкөз кайнатып атабыз. Сиздер кайнатасыздарбы? Өкөз кайнатып атабыз, андан башка. Ал жанагы интернетке мисалы үчүн өлкө башчынын социалдык тармагына видео чыкты, ошол жакта эч кандай мына санитардык көзөмөл эч кандай жок экен да, кол кап, бет кап, буга кандай кепилдик берилет да? Мисалы үчүн ушуну ичкенге мүмкүн алардын колунда коронавирус менен ооруп аткан адамдыр. Ол кайнаганда антисептика бүт бар, таптаза болот. Мен хирург болуп 35 жыл иштедим. 35 жыл иштедим. Колубузду да биз обработка кылып эметкенде ал жерде кээ бирлери болсо карап турсаңар эме менен эметип атышат. Кол кап менен иштеп атышат. Эң эле жакшысы суу, муздак суу ичпеш керек. Канча ичкенден кийин, мындан ичкенден муздак суу ичпеш керек. Канча убакытка мороженое жебеш керек 5 теке. Мундагы только эле ызык ичиш керек. Канча убакытка чейин муздак суу ичпеш керек ичкенден кийин? 1 саат, 2 саат. Основной жатыш керек да, жатсаң тердеп туруп, баягы больнойлордун мокротасы чыкпай атканда чыгат. Сиз жакында эле эмнеден өтпөдүңүзбү? Азыр оорубай эле туруп ичсеңиз болобу? Мен сизге көрсөтүп атам да. Эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Көрсөтүп атам да. Азыр ичпей койсоң силер деле эметпексиңер да. Силер азыр ичкенден кийин дагы силер менен сүйлөшүп, бул кээ бирде холодный виде ичсечи, 5 мүнөткө жетпей адам өлөт. А сколько содержится аконита, например, в этой бутылке? Я так думаю, что мы, видите, закрываем его. И я так думаю, что за месяц, за 2 не испортится. Нет, а сколько аконита именно содержится в этой бутылке? Не, сыпучка корня, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Качан текшерүүдөн өттү деп жыйынтык айта аласыздар? Мы сейчас, я же говорю, 300 человек уже прошло, до 1000 мы доведем, потому что изучаем и сахар, изучаем все параметры, которые